Кыргызстанда кайталанып коронавирус жуккан учур каттала элек. Эпидемиологиялык изилдөө иштери уланып жатат, деди саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев. Анын айтымында COVID-19 илдет аныкталгандар менен 2753 адам байланышта болгон. Учурда обсервацияда 1000ден ашык адам жатат. Белгилей кетсек, республикада аталган илдетке чалдыккандардын саны 695 адамды түзсө, 395 айыгып чыккан. Жалал Абад облусунун аймагында коронавирус аныкталган 16 дарыгердин 12си толук айыгып чыкканын облустук штабтын башчысынын орун басары Урмат Боржиев билдирди. Брифинг учурунда ал 4 дарыгер жугуштуу оорулар бөлүмүндө дарыланып жатканын, 51 медицина кызматкери обсервация алынганын, алардын алгачкы анализдери таза чыкканын кошумчалады. Жалал Абад облусунун аймагында коронавирус аныкталган 111 бейтаптын 85и учурда толугу менен айыгып үйлөрүнө чыгарылды. 119 адам обсервацияга алынган. Мектептердин, окуу жайлардын, бүтүрүүчүлөрүнүн салт болуп калган 10, 20, 30, 40 жылдык мааракелерин өткөрүүгө өзгөчө абал бүткөнчө уруксат берилбейт. Бул тууралуу Ош аймагынын коменданты Малик Нурдинов бүгүнкү брифинг учурунда билдирди. Анын сөзүнө караганда, мындай мааракелерди өткөрүү өзгөчө абалдын эреже-талаптарын бузат. Комендант ошондой эле быйылкы окуу жылында мектептерде окуу жайларын аяктап жаткан бүтүрүүчүлөрдүн да чогулуп сайрандашына, жаратылышка чыгып эс алышына жол берилбей турганын эскертти. Жыл сайын акыркы коңгуроо салтанаты учурунда же мамлекеттик экзамендер тапшырылып бүткөн кезде мектепти, окуу жайларын 10, 20, 30, 40 жыл мурун аяктап кеткен бүтүрүүчүлөр кайра мектепке же башка эс алуучу жайларга чогулуп маараке өткөрүү салтка айланып калган. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстанда 22 марттан тартып өзгөчө кырдаал киргизилген. Бардык билим берүү уюмдары карантинге жабылып, окуучулар жана студенттер аралыктан окутуу системасы аркылуу билим алуусун улантып жатышат. Кыргызстан аймагына кирүүчү жүк ташуучулардан COVID-19 дартын текшерүү чаралары күчтөндүрүлүүдө. Бул туурасында республикалык ыкчам штабтын жыйынында айтылды. Бүгүнкү күндө чек арадан өтүп жаткан бардык алыска жүк ташуучулар экспресс тестирөөлөөдөн өткөрүлүүдө. Дарт аныкталган учурда айдоочулар ПЧР анализдерин жыйынтыгы чыкмайынча обсервацияга жаткырылат. Мындан тышкары, жыйында саламаттыкты сактоо министрлигинин, ички иштер министрлигинин, өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ишмердүүлүгүнө тиешелүү маселелер талкууланды. Инфекция чыккан жерлерде үймө-үй кыдыруу иштерин жүргүзүү уланууда. Тармактык мамлекеттик органдарга Кыргызстандын аймагына жүк ташуулардын кирүүсүн жана андан аркы жүрүүсүн көзөмөлдөө алгоритмин жакшыртуу тапшырылды. Улуттук океан жана атмосфера администрациясынын окумуштуулары 2020 жылды Жер планетасынын тарыхындагы эң ысык жыл болууга 75% мүмкүнчүлүк бар экендигин айтышты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Алардын айтымында 2020 жылдын алгачкы 3 айы 2016 жылдагы ысыктан кийинки экинчи жылуу мезгил болгон. Жогоруда аталган администрациянын өкүлү Дека Арындатанын айтымында февраль жана март айлары Эль-Ниньону кошпогондо тарыхтагы эң жылуу айлардан болгон. Окумуштуулардын айтымында 2020 жыл тарыхтагы эң ысык жыл болбосо дагы эң жылуу 5 жылдын ичине кирүүгө 99,9% мүмкүнчүлүгү бар.